Эсенсизби урматтуу туугандар? Элет таануу аттуу курсубузга кош келиңиз. Сиздер менен мен Элери Битикчи. Бүгүн биз көчмөндүктүн келип чыгышын талкуулайбыз. Бул сабагыбызда азыркы илимдин көчмөндүктүн пайда болгонун, кандай көрсөткөнүн айтып берем. Көчмөндүк же номадизм, грекче номос, номадос, көчүп жүрүү, калк тиричилигинин малчылык менен байланышкан турмуштун өзгөчө формасы. Отурукташпаган бир жерден экинчи жерге көчүп жүргөн көчмөн элдин жашоосу миңдеген жылга созулган. Биздин заманга чейин экинчи миң жылдыктын аягы, биринчи миң жылдыктын башында Евразиянын тоо тала жерлеринде жайгашкан уруулардын көчмөн малчылыкка өтүшүнө байланыштуу көчмөндүк пайда болгон. Көчмөндүккө өтүү мал башынын көбөйүшүн, ээн жерлердин өздөштүрүлүшүн, уруу аралык байланыштардын өөрчүшүн шарттаган. Адегенде Азиянын, Кара деңиз жээктеринин, Түндүк Африканын тоо талаларын мекендеген көчмөн чарбаларда кой, эчки, төө, жылкы багылган. Кийинчерээк Арктика аймагында көчмөн бугу чарбасы пайда болгон. Мал чарбачылык өзү мезолит, неолит доорлорунда мындан 18 миң жыл мурда жаныбарларды колго үйрөтүп бакмалаштыруу менен катар пайда болгон. Албетте, малды жалгыз гана көчмөндөр багып жүргөн жок. Мал чарбачылыктын 4 башкы түрлөрү бар. Атайын малчы баккан, алыскы жайытта багуу, жарым көчмөн түрлөрү. Алгачкы учурда үй жаныбарларды эт үчүн багышкан жана этинен башка терисин, сөөгүн, мүйүзүн, кылын өндүрүшкө чийки зат катары колдонушкан. Кийинчерээк малды саап, сүтүн пайдалануу пайда болгон. Ал биздин заманга чейин 4-3 миң жылдыктан тартып уйду саай баштаганда жана сүттөн түрдүү азыктарды жасоону үйрөнгөндөн кийин чоң чарбалык мааниге ээ болгон. Ушул эле өңүттөн алганда жүндөн буюмдарды токуу пайда болгон жана таралган. Эчкинин кылынан токулган кездемелер да пайда болгон. Малдын күчү алгач үрөндү тебелетип топуракка көмүүдө, дан ташууда, жүк ташууда, бир аз кийинчерээк гана чийинелерге чечүүдө пайдаланган. Жер айдоочу куралдар пайда болгондон кийин мал күчүн колдонуу дагы кеңейди. Үй жаныбарларынын түрүнө, аларды багуунун, пайдалануунун ыкмаларына жана техникасына, климаттык жана физикалык, географиялык шарттарга жараша дүйнөнүн ар кайсы райондорунда түрдүү мал чарбалык система калыптанган. Мисалы, Түндүк Африка менен Түштүк Европадан Түндүк Кытайга, Түштүк Африкага чейинки жарым талалуу, тоолуу райондордогу алыскы жайытта багууга жана жайлоодо багууга негизделген кой жана эчки чарбасы же трансхуманс. Чыгыш Африкада, Батыш Африканын айрым жерлеринде, Азиянын айрым райондорунда, салыштырмалуу нымдуу талалуу аймактарында алыскы жайытка айдап багууга жаңы жарым көчмөнчүлүккө негизделген бодо мал өстүрүү. Евразия талаларында көчмөн жана жарым көчмөн чарбадагы кой, эчки, жылкы чарбасы. Түштүк Батыш Азияда, Сахарадагы жана Орто Азия менен Борбордук Азиянын бир катар райондорундагы көчмөн жана төө чарбасы. Тибеттеги жайлоодо багылуучу кой,
эчки жана топоз чарбалыгы. Евразия түндүгүндөгү жарым көчмөн жана көчмөн бугу чарбасы. Анд тоолорундагы отурукташкан шарттарда атайын малчы баккан же жайытта айдап багылуучу лама чарбасы. Жаныбарларды унаа катары пайдаланганда аңчылык менен алектенген чарбалардын да продуктивдүүлүгү өсөт. Бул Сибирдин жана Түндүк Евразиянын бугу менен аңчылык кылуучулар, Түндүк жана Түштүк Американын талааларынын атчан аңчылары, Түндүк Батыш Африканын төөчөн аңчылары. Үй жаныбарларын кармаган бардык элдерде аларды тоюттандыруу, дарылоо, сактоо, бир кыйла өнүккөн элдерге малдын башын өстүрүү сыяктуу милдеттери болору шексиз. Үй жаныбарларына кам көрүү эркектердин да, аялдардын да жумушу болгон. Бирок ар кайсы коомдордо алардын бул ишке катышуусу ар түрдүү болгон. Көбүнчө эркектер мал жайып кеткен. Ал эми аялдар айылда калган малга кам көргөн. Бир нече түрдүү мал болсо, анда эркектер ирилерин төө, жылкы, уй, ал эми аялдар майда жандыктарды, кой, эчки жана башканы багышкан. Саан сүттөн азыктарды жасоо көбүнчө аялдардын жумушу болгон. Бирок бир катар элдерде, Индияда, Түштүк Суданда жана башкаларда уйларды эркектер саайт. Көчмөн сомалилерде аялдар майда жандыктарды, ал эми эркектер уйлар менен төөнү саашат. Туаректердин айрымдарында эркектер төөнү гана, ал эми аялдар уйларды, кой, эчкилерди саашат. Мал чарбачылык техникасынын эволюциясында малды коородо багуунун пайда болушу белгилүү бир кадам болгон. Ал Европада коло доорунан бери белгилүү. Мал жаюуда аны көзөмөлдөө жана жырткычтардан коргоо үчүн көпчүлүк малчылар мурдатан эле итти пайдаланып келатышат. Малчылыктын пайда болушу менчик укугунун өнүгүүсүнө кыйла таасир берди. Үй жаныбарлары башынан эле индивидуалдык менчикте эле, ал эми жайыттар көпкө чейин айрым община, уруктарга таандык болгон. Малга ээ болуу социалдык мамилелерге чоң роль ойногон. Анткени мал калыңга кошулган, мал менен эмгек акы төлөшкөн, этти сыйлуу тамак болгон жана ар кандай тойлорду, ошондой эле арбактарга, кайберендерге багышталган ритуалдарды өнүктүрүүдө кеңири пайдаланган. Ошондуктан малчылык дыйканчылыкка караганда кадыр барктуу кесип болгон. Ал турсун дыйканчылык чоң чарбалык мааниге ээ болгон элдерде да малчылык кесипти урматташкан. Мунун негизинде малга карата рухий турмуштун өнүгүүсүнө кыйла таасир берген өзгөчө сый-мамиле, кастарлап урматтоо пайда болгон. Эпостарда, мифологияда, ырларда, фольклорлордо, бийлерде, көркөм искусствосунда малчылык мотивдердин ролу чоң. Турмуш тиричилик лексикасында да малчылык терминдер көп колдонулат. Орто Азиянын негизги урууларында чоң аймактарга көчүп конуп жүрүүчү чыныгы көчмөн чарбалар 10-11 кылымдарга калыпка салынган. Жер шартына жараша көчмөндүктүн негизги 3 түрү болгон. Биринчи меридиандык же горизонталдык көчүү. Мисалы казактар сыяктуу малды жайында түндүккө, кышында түштүккө сүрүү. Чөлдүк көчүү же радиал көчмөн түркмөндөр сыяктуу малды кудуктан кудукка же кудук тегерегине айдоо. Тикке көчүү кыргыздар сыяктуу малды өрөөндөгү кыштоолордон бийик тоолуу жайлоолорго сүрүү.
Айрым элдерде курттар, афгандар болсо көчмөндүктүн отурукташкан чала көчмөн түрү өкүм сүргөн. Көчмөндөр мал менен гана чектелбестен дыйканчылык, соода сатык, аңчылык менен да кесиптешкенин биз билебиз. Көчмөн калктар убактылуу чоң саясий бирикмелерге же көчмөн империялар баш кошуп, чоң аймактарды каратып, тарыхый процесске катуу таасир тийгизген. Көчмөн элдер материалдык боз үй, анын жасалгалары, ат жабдыктары, айрым жашоо куралдары, колдонмо искусствосунун үлгүлөрүнө жана рухий баатырдык эпос, элдик ооз-эки лирикалык ырлар, жомоктор жана башка маданияттын өзгөчө түрүн иштеп чыккан. Бирок көчмөндүк коомдо уурулук мамилелер сакталып, өндүрүш жай өнүгүп, натыйжада социалдык мамилелердин өөрчүшү кечендеген. 19-кылымдын аягы, 20-кылымдын башында көчмөн элдерди отурукташтыруу ишке ашырылган. Учурда көчмөндөр цивилизациясынын башатында турган эң байыркы кыргыздардын турмуш тиричилиги дүйнөлүк маданияттын бир тармагы катары иликтенүүдө. Кыргыздардын этностук социалдык өнүгүүсү, материалдык руханий маданиятынын калыптанышы көчмөндүк менен тыгыз байланыштуу. Кыргыздар Борбордук Азиянын байыркы көчмөндөрү менен бирдикте көчмөн цивилизациясынын түзгөн элдерден болгон. Татаал кескин континенталдуу климат шартында мал багуунун, тукумун жакшыртуунун ыкмаларын иштеп чыгышкан. Материалдык маданиятынын бардык тармактары көчмөн жашоого ылайыкталган. Жердеги жыгачтан, чийден, кийизден жасалган боз үй көчмөн устачылык чеберчилигинин туу чокусу. Ал тез тигип, тез чечүүгө, ташууга ыңгайлуу. Кийиз атка токулучу үзүңгүлүү эр токум, шым, таар же тери жана башка буюмдар көчмөн кыргыздардын дүйнөлүк цивилизациясына кошкон бир салымы болгон. Көчмөн элдердин, анын ичинде кыргыздардын да ооз-эки чыгармачылыгы өзгөчө баатырдык эпостору болуп, көрбөгөндөй бийик деңгээлге көтөрүлүп, ооз-эки чыгармачылыктын дүйнөлүк эталону катары таанылды. Көчмөн жашоосунун маңызы жалаң гана мал багуу менен чектелбестен, башка жардамчы чарбалар, аңчылык, соода, устачылык, зергелчилик, дыйканчылык, ошондой эле колдонмо жасалга өнөрлөрү дагы өнүккөн. Дыйкан чарбасы да көчмөн жашоого мүнөздүү өзгөчөлүктөр менен гүлдөгөн. Кайрак жерди иштетүүдө, арпа, таруу өстүрүүдө, арык менен суу алып келүүдө көчмөндөр өздөрүнө гана таандык ыкмаларды иштеп чыгышкан. Көчмөн шартта мамлекеттик түзүүнү, өлкөнү башкаруу системасын иштеп чыгууну жакшы өздөштүрүшкөн. Хандык бийликке негизделген Евразиянын көчмөн империяларынын, анын ичинде 9-10 кылымда Борбордук Азияда түзүлгөн Кыргыз кагандыгынын дүйнөлүк тарыхта салган орду салмактуу. Көчмөндөр менен отурукташкан элдердин ортосундагы алакалар жашоо тиричиликтин жаңы формаларын, технологияларын жаратып, жаңы этностук топтордун пайда болушун шаттаган. Жаңы этномаданий жана саясий жалпылыктарды түзгөн. Көчмөндүк өзүнүн тарыхый эволюциясында бир нече өтмө формаларды басуу аркылуу жарым көчмөндүү, жарым отурукташкан, жакын арага мал жайуу жана башка аягында биротоло отурукташкан жашоо моделине өткөн. Сиздер менен мен Элери Битикчи болдум. Көрүшкөнчө эсен калыңыздар.